Мына мен нени таптым. Ушудан кече Өзбекстанда иштеп чыгат экен. 2 таны сатып алдым. Кечке бирөөнү жеп бүттүм. Дагы мына бирөөсү бар. Мага бунун эмнеси жагат айтайынбы? Мына. Ушу менен жагат. Ушул үнүндү угуп жеш кайф да. Маза. Короче, битта заказ алып келдим да, торт. Клиентим вторник экен. Алып чыгып берчи, үйүмө чейин дейт. Анан болуптур деп алып чыгып берип алсам, бечара өзү темселеп түшүптүр. Мага заранее чала айтканда, мен путум ооруйт депчи. Хорошо, алып чыгып берем деп домуна келсем, уже баягы катын үйүндө жөнөп отура албай эми түшүптүр, путу ооруйт экен. Чолоктоп түшүптүр. Экөөбүз эле отуруп калдык. Бүгүн менин внучкам туулган күнү дейт деп. Эме кылсам неме деп атпайбы? Силер дейт не звонок келе берет. Силер өз мындай мусулмандар дейт да, силер жакшысыңар, бири-бириңерди түшүнөсүңөр. Ошондой да. Мен наоборот айтып атпайм. Мен наоборот силерди мактайм. Русские такие, народ справедливый десем. Да, справедливый дейт. Ну дейт. Бардыгы эмес дейт деле. Нет, мен бир да жаман орусту учуратпадым десем. Силерде сөз бар дейт. Бул, по-моему, чисто орус эмес да. Бул татар болсо керек, орустар деп сүйлөгөнүнө карана. Бирок вид славянский вид нос да. Эме деп атпайбы? Сөз бар дейт. Орустан досуң болсо дейт, айбалтаң жаныңда болсун деп. Мындай макалды баары эле билет го. Анан ооба бар ушундай сөз десем, ушунун смыслын түшүнөсүңбү дейт. Эми орустан дос болбойт деп айтат десем, не только дос дейт, даже эр да болбойт, даже аял да болбойт дейт. Эмнеге десем, мисалы мусулман аялга дейт, эркектер үйлөнсө дейт, всегда унижать менен жашайт дейт. Всегда коркутуп, басым менен жашайт дейт. Мисалы гражданство алып бериши мүмкүн, үй алып бериши мүмкүн, бир семья болуп жашашы мүмкүн дейт. Бирок ошол эле убакта ошол мусулман аялды дейт,